Futbol boyunca baygesini ötkөрүп жатат. Бул байгени жылда ойноп келатабыз. Жакшы деңгээлде өткөрүп келатат, булар да калтырбай. Бул кылмыштуулукка каршы жакшы кептери бар, анан олорду көп айтпай эле, мына чоңдорго биринчиден сөз берсек, ошо сөз менен баштап кетебиз. Командалар, түздөнгүлө, түз тургула. Бүгүн Алай райондук ички иштер бөлүмү менен билим берүү тарабынан уюштуруп аткан мектеп окуучуларынын арасында кылмыштуулукка каршы жүргүзүлүп жаткан мындай жеткенде акция, мелдеш деп коебуз. Ошол ачык деп жарыялайбыз. Ошол бүгүнкү ачылыш аземинде сөз билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мусаев Мамат Шариф Орозбаевичке. Саламатсыздарбы балдар. Биринчиден мына кирип келген Ноорuz майрамыңар менен баардыгыңарды куттуктайм. Экинчиден ушул мына иш-чара салт болуп калган экен. 1-2 жылдан бери мындай кандайдыр бир шарттарга байланыштуу болбой калыптыр да. Бул иш-чара өтө жакшы иш-чара негизинен. Мына ички иштер бөлүмүнө начальнигинин орун басары мына Алтынбек мырза келип турат. Балдар менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери, спорт мектебинин кызматкерлери. Эң негизгиси биз балдар ушул жаман адаттардан сырт болуп, бир сергек болуп, чымыр денелүү болуп, акылдуу болуп, чоңойсок деген ниетиңер бар. Биздин дагы үмүтүбүз бар ушундай, бир жакшы балдар чыкса экен деп. Анан заманды көрүп атасыңар, глобализация деген бир бале бар. Чет элдиктердин бир жаман адаттарын үйрөнүп, балдар бир тескери жолго түшүп кеткен учурлар катталып атат да. Кудайга шүгүр, биздин кыргыз элинин менталитети андай эмес. Чоңду, аксакалды, агайды уга турган элдерденбиз. Уга турган балдарданбыз. Ошондуктан мына ушул иш-чара негизинен ушу кылмыштуулуктун алдын алып, анан бир жаман адаттардан сырт болсо экен деген эле жакшы тилек. Ошондуктан мына бүгүн Гүлчө айыл өкмөтүнүн аймагындагы мектептердин чоң класстарынын окуучулары келип отурат. Бул сабактан сурандык. Ушундай иш-чара өтүп атат. Биринчиден достошосуңар. Экинчиден мындай ынтымакчылык болот. Үчүнчүдөн бири-бириңерди таанып, сый урмат болот бири-бириңерге. Туурабы? Ошондуктан балдар жаман адаттар сырт болгула. Милиция деген бул силерди жазалоочу эле орган эмес. Бул силердин атаңар, энеңер сыяктуу тарбиялоочу дагы орган. Ошондуктан милиция биз менен ушу мындай партнер болуп, өнөктөш болуп, ушундай бир жакшы нерселерди жасайлы деген жакшы ниеттери бар экен, бүгүн аткарылып турат. Бүгүн майрам сиздер үчүн. Силер үчүн. Ушу майрамыңар кут болсун, күчтүүлөр жеңсин, достугуңар артсын, ден соолукта болгула. Кийинки сөз Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү Абылов Алтынбек сөз берди. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү мелдештин катышуучулары жана окуучулар. Мына бүгүн Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн демилгеси менен тактап айтканда коомдук коопсуздук кызматынын жашы жетилектер менен иштөө инспекциясынын демилгеси менен мына бүгүн иш-чара өтүп жатат. Бул иш-чаранын бирден бир максаты жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу максатында, ар кандай майда хулиганчылыктын болтурбоо максатында сиздерди мына чогултуп мелдеш өткөрүп жатабыз. Мына бүгүн мелдешти Гүлчө айыл өкмөтүнүн тарабынан бир гана Гүлчө айыл өкмөтүнүн окуучулары арасында өткөрүп атабыз. Мына мелдешти жакшы өткөргөн болсок,
Mına 14 ayыл өкмөт арасында дагы өткөрмөкчүбүз. Мына агайыбыз жакшы айтып кетти. Мына бүгүн мелдештин аркылуу силер бири-бириңер менен дос болуп, бири-бириңерге үстөмдүктүн кылбастан жакшы өткөрүп бересиңер деп ишеничтемин. Рахмат. Жоғарырақ айтылғандай эле барлық жақсы сөздерді айтты, не үшін uyuşturuуда, қандай мақсатта, балдардың арасында емес, мектеп арасында емес, район бойынша айылдағы бүт мектептер арасында достықты, биримдікті, ынтымақтықты шартында, девизінде ушундай мелдештерди өткөрүп берип атат силер үчүн. Ошон үчүн бүгүнкү мелдешке баарыңарга ийгилик, күчтүңөр жеңе берсин. Кудай кааласа ушул мелдеш Ош областында өтүлсө, араңардан дагы тандалып, ушу ички иштер бөлүмү тарабынан областтык мелдештерге алып барганга ушул жерде тандап алат. Ошон үчүн баардыгыңарга ийгилик, ынтымактык, биримдик, достук. Бүгүнкү мелдеште спорт мектебинин калыстар тобу менен ички иштер бөлүмүнөн өткөрүлөт. Ошон үчүн баардыгыңар таанышып алыңыздар. Ушул бүгүнкү мелдештин башкы калысы өзүңөргө белгилүү футбол боюнча башкы калыс Капаров Канат. Калгандары